Американын ичинде баардык нерсени көрсөң болот да. Ош Бишкекке каттагандай эле келип кетип атасыз. Сен ушу тоону тешесиң, адам ошону тешип өтөт. Тил маселеси кандай болуп атат? Керемет деген сөздү деп таптым. Англис тилинде дагы өзүм жаратып. Ушунча калпага суктанып да. Дүйнө жүзүндө 7 миллиард адам боло турган болсо, ошонун бир 5 миллиарды сөзсүз түрдө бул жака келгиси келет. Боордоштордун атынан рахмат айткым келет. Мен 63 жаштамын. 4 сабакта эле чоңдорубуз жакшы чертип колубуз менен ырдап калышты. Саламатсыздарбы, урматтуу достор? Бүгүн сонун бир күндө, сонун бир аба ырайы, сонун бир жерде, сонун бир адам менен маек кылуу алдында турабыз. Азыр менин жанымда Кыргыздын сыймыктуу уулу, оончу, аткаруучу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев турат. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Маанайыңыз кандай? Жакшы. Мана эми күн кандай тийип турса ошондой буюрса. Да, насип экен, Америкада, Чикагодо дагы жолугуп, маек кылып атабыз, Жаратканга миң мерте шүгүр айталы. Негизи мен билгенден так жүргөн адамдардын катарын толуктайсыз. Анан Кыргызстанда эми канчалык так жүрсөң дагы кээ бир жерде ошол шартка көнгөнгө туура келип калат. Америкада кандай болуп атат? Бул жакта эми кыргыздар менен көбүрөөк катышасыз. Бул жакта кыргыздар дагы так жүргөндү өздөштүрүшүптүрбү бираз? Эми мен келгениме азын олак убакыт болду, бир 2 жумадан ашыгыраак. Биз азыр толук кандуу Америка турмушта аралаша электердин катарындамын. Өзүмдү дагы деле баягы конок катарында сезип атам десем болот. Анан бирок айтылган убакта саат мынчада алып кетебиз десе, ошончодо алып кеткендер, мынчада жолугабыз, ошончодо жолуккандардан алам. Кыргыздар бул жерде тактыкты биринчи орунга коет окшойт деп ойлойм. 2013 жылдан бери Америкага байма-бай эле, жана айткандай Ош Бишкекке каттагандай эле келип кетип атасыз. Анан бул жакта көп мекендештер менен жолуктуңуз, анан Америка Кошмо Штатынын көптөгөн штаттарында болдуңуз. Америка кандай жер экен? Кайсыл жерлерде болдуңуз? Америка эми баягы сөз менен айтып бере алгыс нерсе да, бул нерсени сөз көрүш керек. Мага да көп кайрылышат да, Америка жөнүндө баяндама кылып берсең. Бирок баягы сөз менен айтып бере алгыс сүрөттөмөлөр деп койсок болот. Адамдардын бири-бирине кылган мамилеси, ушунчалык баягы жылуу, жагымдуу, жылмайып сүйлөгөнү бири-бирине. Кокус эгер кандайдыр бир жардамга муктаж, бир нерсе сурай турган болуп калсаң, ушунчалык биринчи жардамга кол сунгандай мээримдүү, боорукер адамдар бул жерге топтолгом деп ойлоп кетет экенсиң да. Анан эми Американын көп эле жерлеринде өзүң айткандай болдум, бирок дээрлик дагы көп жерлерин көрө элекмин. Америка жерин мен 2013 жылы алгачкы ирет ошол баягы ынтымак кубогу деп Синсинати шаарында, Ахаяда футбол болгондо кыргыздардын ортосунда ынтымакта ошого келдим эле. Анан ошондон бери Кудайга шүгүр келип кетип атам. Былтыр дагы ошол футболго келдим. Быйыл дагы ошол футболдун башталганына 10 жыл болуптур. Кыргыздар ошол ынтымак кубогу деп ачкандан бери. Ошол 10 жылдык чоң майрак өткөн турат. Кайсы Американын кайсы жерлеринде болгон жөнүндө суроо берип кеттим. Бул Калифорнияда, Нью-Йоркто айтылуу, Америкага келгенден сөзсүз түрдө баягы Нью-Йоркту көрүш керек эмеспи? Филадельфия, Питтсбург, Ахаяда, Майами сөзсүз түрдө, Невада штатынан, Лас-Вегаста ушул биринен бири өткөн кооздук, биринен бири эле окшош болгон сөз менен айтып бере албас бир көркөмдүүлүк десек болот да. Мисалы үчүн Европаны көрүш үчүн Европага барасың. Баягы бири-бирине окшош шаарларда мамлекеттин аты эле башка болбой турган болсо, дээрлик көпчүлүгү бири-биринин архитектурасы менен дагы, өзүнүн маданияты менен да окшош берет. Дубайга жайдын күнү ысыкка, мисалы үчүн ысык өлкөлөргө ушундай барасың. Американын ичинде баардык нерсени көрсөң болот да. Бир эле өлкөнүн ичинен Дубайды кайда барсаң болот дей салганга, Европаны да көрсөң болот. Ошонун ичинен Американын да өзүнүн маданиятын көрүп таанышсаң болот. Анан ошонусу менен Америка менимче адамдарды көпчүлүк өзүнө тартат болуш керек. Дүйнө жүзүндө 7 миллиард адам боло турган болсо,
ошонун дээрлик көпчүлүгү менин байкашымча, билишимче 100% Америкага келип кеткиси келет болуш керек деп ойлойм. Көп штаттарды кыдырып койсуз да келип кетип жүрүп эле. Анан кандай айырмачылыктарды байкадыңыз, кандай окшоштуктарды байкадыңыз, анан кайсыл штатта эмнеге суктандыңыз? Эмне таң калтырды сизди? Мен Калифорнияда Йосемити деген улуттук парк бар экен. Ошол жерде тоого чыктык, парктын ичине кирип. Анан мени таң калтырганы көпчүлүк жерлерде эле Американын ошол жерде баягы жан жаныбарлардын, тоо жаныбарлары, мисалы үчүн эликтер, кийиктер адамдардан коркпой ошо аралаш жашаганы болду да мени таң калтырганы. Себеп дегенде ушул адам адамга эле эмес, башка жаныбарларга дагы жакшы мамиле кылганы бул маданияттын улуу бир кандай жетишкендиги дейбизби, маданияттын туу чокусу дейбизби, ушул адамгерчилик менен маданият айкалышкан, жуурулушкан өлкө экенине суктанасың да ушул нерселерди көргөндөгүчү. Мен ошо эң таң калтырган, албетте шаардын кооздуктары, өздөрүнүн баягы ички маданияты, жүрүм туруму ошол менен терес тартат, суктандырат. Бирок жанагындай ошо жаныбарларга жасаган аяр мамилеси, жаратылыш менен тыгыз дос болуусу, бул да болсо үлгү ала турган нерселердин бири экен деп суктанып коесуң да. Жакшы. Сиз көбүнчө маектериңизде мындай өзүнчө сүйлөшүп отурганда деле сиздин сөздөрүңүздүн көпчүлүгү илгери деп башталат, же болбосо ошол өзүңүздүн устаттарыңыз, агайларыңыздын айткан сөздөрү, бир күлкүлүү окуяларыңыз көп да негизи элечи. Анан ушул Америкада жүргөндө деле биз Америкада маек кылып аткандан кийин ушул Америка жөнүндө көбүрөөк сүйлөгүм келип атат да. Сиз буга чейин чыгармачылыгыңыз жөнүндө, чыгармачылыкка кантип келгенсиз, ар бир чыгармаңыздын жаралуу тарыхы ар дайым эле айтып келесиз. Ошон үчүн бүгүн ошо Америка тууралуу көбүрөөк суроолорду берип атам. Америкадагы кызыктуу окуяларыңыз кандай болду? Же бирөө айтып берген, же кандай илгери болбосо дагы эми 2013төн бери? Эми Америкада андай деле баягы өтө келип конок болуп келип кетип аткандан уламбы, баягы өтө деле бир орчундуу неме боло элек. Бир өкүл балам бар бул жерде Чикагода. Ошонун жашаган үйүндө паркингге машина токтоткон кезде ошо паркингде иштеген бир америкалык кара байкебиз бар экен. Анан Мирландын атасы калпак кийип жүрсө, ушунча калпакка суктаныптыр да. Менде да ушундай болсо, биздин бул эмне десе, бул биздин баш кийимибиз улуттук. Бул нерсени аябай биз барктайбыз, неме кылабыз, баалайбыз десе, анан ушул калпакты мага болсо саткылачы дептир да. Анан атасына которуп берсе, атасы ошол калпакты белек кылган экен. Анан кийин мен 2017 келгенде калпак кийип жүрсөм, анан машинадан түшүп атсак, анан менде да бар деп атпайбы, мындай калпак менен учурашып, анан чуркап кирип, баягы атайын өзүнүн бөлмөсүндө эң сыйдуу жерге коюп коюптур. Анан ошону кийип чыгып, мен менен сүрөткө түшүп, ушундай бир эметкен толкундатпай койгон жок да. Бул да болсо мен үчүн баягы биз ошо кыргыздардын бир улуттук баш кийими экен. Бул нерсени баягы тебелендиге, башка жерге таштабаш керек деп абдан түшүндүргөн экен да. Анан ошондой бийик жерге коюп, анан эми жакында эле келип кетсе ушундай деп ойлоп койгом. Анан быйыл келсем дагы дал ошондой көрүнүш да. Дагы мени көргөн сайын 2-3-4 жолу жолуктук, чуркап келет дагы учурашат биринчи. Анан биринчи учураш электе кое тур деп басып келет туруп, анан кайра чуркап эстеп кетип калпакты кийип келип анан учурашат да. Бул да болсо адамдын көңүлүн көтөрө билүү жагын булар дагы ушундай өздөштүрсө керек деп ойлойм. Анан ошол бир буюмга болгон баалуулук, Йосемитиде дагы биз менен Ая деген фотограф таанышып калды. Мен калпак кийип жүрсөм, Кыргызстан дейт келип. Ооба, Кыргызстан десек. Анан Бишкекте болгом, Ысык көлдө болгом деп калды да. Анан ушу дүйнө жүзүн кыдырып, ошондой кол жерлерди сүрөткө алат экен да. Анан Кыргызстан жөнүндө силердин фольклоруңарды жакшы көрөм дейт. Анан машинада комуз бар эле, бизде комуз бар. Анан мен комуз болсо мага бир ырдап бербейсиңер дейт. Мен тартып алайын видеого деп. Анан макул болуп ошо былтыр ошо тоодо мен ырдап бердим, 1-2 ырдап бердим. Анан биздин сөздөрдү жаттап алыптыр. Ошону унутпаганы мени кубандырды да. Керемет деген сөздү жаттап алыптыр. Ушунчалык керемет, чоң рахмат, чоң керемет деген сөздөрдү.
аябай кубандырбай койгон жок. Анан ушу биз жөнүндө ошону кийин өзүнүн баракчасына коюп, Instagram баракчасына анан ошол видеону койгон экен да. Анан ошо котормосу менен мен өзүм дагы бөлүшкөм ал нерсени. Ушунчалык Кыргызстан жөнүндө, эгер Кыргызстанга бара элек болсоңуз азыр жөнөңүз деген жакшы билдирүүлөр бар да. Ушунчалык кооз жер, мен бул жердин фольклорун дагы ушунчалык жакшы көрүп сүйүп калгам. Мага ушунчалык бир эргүү берет деп баягы шамалдын үнүн угасыздар, бирок ошол шамалдын арасынан комузга аралашкан бир жакшы кайрыктарды угасыздар деп абдан сонун эскерме жазыптыр. Бул да болсо ошол менин ошо Америка сапарымдагы бир жакшы бир кубанычтуу ирмен деп айтсам болот. Аябай көп кызыктуу окуялар болуп кетиптир. Анан жогоруда тил деп калдыңыз. Тил маселеси кандай болуп атат? Эми тил маселеси азырынча начар. Бирок баягы адам өзүнө каалоо боло турган болсо, жасай турган нерсе, колунан келе турган нерсе абдан көп. Адам дирел сыяктуу да. Мисалы үчүн колунан келбеген нерсе жок да. Сен ушул тоону тешесиң, адам ошону тешип өтөт да. Андыктан бул эми тил маданияты бир өзүбүз үчүн эле өтө чоң керектүү нерсе деп ойлойм. Тил үйрөнсө адамдар канча тил билсе ошончо адамдын окуп эмеспи. Көп тил билгендерге чын эле суктанам. Анан ошо суктанып эле жүрө бербей, Кудай берсе өзүм дагы аракет кылайын деп ошол эртең бүрсүгүндөн баштап курстарга барып баштайм нерсе. Азыркы тапта Чикагодо бир аябай жакшы самалык кылып атасыз. Кыргыздардын көпчүлүгүнүн кыялы орундалып атат десем болот. Ошол комуз үйрөнгөн группанын арасында мен өзүм дагы бармын. Бул самалык, бул эмгектин акыбети келечекте бир чоң тарыхка айланат деп мен азыр ишенимдүү түрдө айта алам да. Анткени бул комузду үйрөтүү, айрыкча чет мамлекетте бул аябай чоң нерсе. Мисалы, комуз менин деле бала чактан кыялым болчу, бирок ошол ар кандай шарттан уламын, үйрөнө албадым. Канчалык каалоо болсо деле. Кийин Америка жөнөгөндө ошо жүрөгүмдү өйгөн бир эле нерсе болду да менде. Комузду үйрөнө албай калдым, ушул гана калды эле депчи. Мен кыялымда комузду үйрөнүп, элдин алдына чыгып ырдабасам дагы ар бир үйдө комуздун үнү жаңырып, ар бир үйдө комуз илинип туруп, анан чет жака чыкканда дагы ошо комузду чертип, аны чертпесең анын керемети чыкпайт. Аны чертип кереметин көрсөтүшүң керек, сырын ачышың керек. Ушул кыял менен Америкага келип, мына ишке ашып калды. Сиздин окуучуңуз болуп бүгүнкү күндө сизге чоң рахмат айтам. Эми ушул идея кантип келип калды, кандай пайда болуп калды, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен бул нерсени адамдардын комузга болгон дилгирлигин 99-жылы сездим десем болот. Себеп дегенде мен ага чейин деле өзүм комуз үйрөнгөм да. Мисалы 6-класста мисалы үчүн мен өзүм комузга болгон шыгым ойгонуп, каалоом күчөп, музыкада сабактан берген агайдын үйүнө барып үйрөнөр элек да. Анан мектептен сырткары үйгө келгиле деп коет, үйүнө барсаң кыштын күнү кар күрөтөт, жайдын күнү фундамент куйдурат. Ушундай бир күндөр болгон да, кызык. Эми айыл жеркесине жардам бересиң да. Анан азыр тамашалап калам жолукканда. Агай, көрсө сиз бизди комуздун шылтоозу менен эле көп иштетип алчу турбайсызбы, бекер жумуш кылып эле десем. Анан күлүп калат. Ай балдарым, иш кылганыгар мен үчүн болсо, үйрөнгөнүңөр өзү үчүн болду да. Мен турмуштан да көп сабак өттүм силерге депчи. Анын сыңарындай мен ушул комузду 99-жылы биз элдик таланттарды издейбиз деген конкурс өткөрдүм да. Баш байгеге жылкы коюп, жорго коюп. Анан кийинки жылы ушул конкурсту масштабтуу түрдө элге жаккандыгына байланыштуу бир кеңейтели деген каалоочулар абдан көп болуп кеткендиктен, ар ким биз комуз менен гана ырдагандардын конкурсу дедик да. Биринчи жылдары мисалы үчүн комуз үйрөнгөн, комузу жок конкурска катыша албай калгандар кийинки конкурска комуз чертип ырдап келип атышты. Бул демек каалоо болсо адамда ушунчалык бир эңсеген нерсе аткарыларына ишеним пайда болду десем болот ошондочу. Анан 2013-жылы мен алгачкы жолу ошо Чикагога келгенде, Америка сапарым болгондо, анан ошо Чикаго шаарында да концерт берип калдым. Ал убакта ошол Улук Болушев деген азыр Украинада ал жигит, абдан Кыргыздын мыкты жигити бар. Ошо комьюнити центрде ошол жигит эле.
Анан ошол экөөбүз сүйлөшүп отуруп байке деп калды. Мен өзүм оюмду айттым, ушундай кылбайлыбы, комьюнити центрге мен комуз мектеп ачайлы. Эгер неме боло турган болсо, кыргыздын балдары өсүп келатыптыр. Эртеңки муунга мисалы үчүн тилди, мисалы үчүн маданиятты унуткарбашыбыз керек балдарга деп турган болсо, кандай сөзсүз түрдө жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө комуздун кайрыктарын киргизишибиз керек десем, эң сонун идея байке. Качан келсеңиз биз ар дайым колдойбуз дедилер. Бирок баягы убакыт ойлогон ой биз ойлогондой боло бербейт экен. Турмуш өзүнүн мыйзамдары бар экен. Баягы жумуштардан бошобой дегендей. Анан ошо сааты былтыртан баштап ошо комуз алып келүү аракетинде болдук. Улам каттагандардан 1-2ден комуз берип атып, азыр Кудайга шүгүр бир 20дан ашуун комуз топтолуп калды. 20-апрелден баштап Кудай буйруп ошол тилектер ишке ашты десем болот. Мына өзүң деле көрүп атасың. Ошо келгендердин ичинен биз негизи кичинекей балдарга дедик эле, бирок комуз үйрөнүүнүн эч качан баягы убактысы болбойт да, курагы болбойт десек болот. Тагыраагын айтсак, эгер каалоо боло турган болсо сөзсүз түрдө бул аткарыла бере турган нерсе. Азыр ушул элге кичине оңоюраак болсун деп, бир чети баягы кыргыздын нукура өзүнүн эске тутуу жөндөмүн көбүрөөк неме кылалы деп, балдар үчүн да баягы нотасы жок кайрык кылып атабыз. Себептигинен нота менен үйрөнгөнгө караганда баягы слух менен үйрөнө турган болсо, адамдын кан жанына батыраак кабыл алуусу көп болот да. Нота көргөндө гана ойноп калышы мүмкүн. Нотасы жок, мисалы үчүн жүрөгү аркылуу, нээси менен, көзү менен көрүп, кулагы менен угуп, анан акылы менен туюп, анан жүрөгү менен ошо берилип неме кылат. Бул адамдагы бүт баягы органдардын иштешинде дагы жакшы нерсе болот да. Мени кубандырбай койгон жок. 4 сабакта кадимкидей Кудай буйрса, өзүң дагы көп болуп атасың. 4-сабакта эле чоңдорубуз жакшы чертип комуз менен ырдап калышты. Урматтуу достор, мына менин группалаштарым Америкада үйрөнбөгөн нерсебиз калбай, эми буйруса комуз үйрөнүп жатабыз. Ар бир үйдө буйруса комуздун көсү, комуз чертилип, комуздун турганы бул аябай сыймык биз үчүн. Азыр мен сиздер мына Майрам эже менин жанымда. Майрам эже биздин группадагы аксакалдардын бири. Майрам эже, сиз комузду биринчи жолу кармадыңызбы Америкага келип? Же мурда чертет белеңиз? Кантип комуз үйрөнөм деп чечтиңиз? Мурда комуз черткенмин мектеп мезгилинде. Ошодон бери эстеп десем, азыр 35 жылдай болуптур да. 35 жылдын ичинде эми комузду биринчи жолу кармадым. Бирок эстен чыгып кетет экен. Баардыгы эстен эмети, бирок сыймыктын жардамы менен дагы көп нерселерге үйрөнүп жетишип атабыз. Рахмат сыймыкка. Ооба, комуз бош убактыбызда ойноп неметебиз. Үйдө кыздарыма үйрөтүп атам. Мага аябай жакты, жакшы. Мүмкүнчүлүк болду сиз үчүн. Чоң рахмат. Эми Фермакан эжени сүйлөтөлү. Анткени Фермакан эже биздин группага бүгүн кошулду. Артыбыздан кууп жетип, аябай мындай активная да, биз таң калдык энергиясы. Фермакан эже, биринчи жолу комуз кармадыңызбы? Үйрөнөйүн дедим, атайын келип бул жака жумуш менен келип калдым. Баарыңар эле шартылдатып чертип атсаңар. Өзүм музыканы аябай жакшы көрөм. Бу жерден сыймык бешигиштер эле аябай болуп кеттим. Мындай кандай десем, комуз черткен, ырдап жүргөн кишини көргөндө эме кылат экенсиң, үйрөнгүм келди, карасам деле анан. Жакшы, Кудайга шүгүр, азыр бул киши бир паста эле үйрөтүп коет экен го. Мурда кичинекейиңизден комузда кол ойноп, мындай ырдаңыз келип, бир кыялыңыз болуп калбады беле? Сөзсүз, ошон үчүн мен ойлончумун, бирок ар ким комуз кармап жүрсө, кармалап мындай эме кылчумун, бирок комузун чертип көргөн эмесмин комуздан. Канча жаштасыз? Мен 63 жаштамын. Мынакей 63 жашта максат коюңуздар. Апалар, аталар 63 жашта болсо дагы комуз үйрөнөсүзбү? Тил үйрөнөсүзбү? Кайрадан окууга тапшырасызбы? Кеч эмес. Чоң рахмат, азаматсыз.
мен муну Бишкекте эле Кыргызстанда ачам деп ойлоп жүрдүм эле. Бирок саат Америкадан чыгып биринчи биздин азыр чакан мектебибиздин фундаменти Америкада коюлду десем болот да. Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот. Биз бул нерсени жакшы пайдаланып бекемдеп алып, анан кийин профессионалдуу комуз үйрөтүүчүлөрдү дагы бул жака тарталы деп аракет кылып атабыз. Биринчи өзүбүз иштин жыйынтыгын көргөзөлү, башкаларды ишендире алалы. Анан кийин Кудай буйрса чоң нерсеге умтулганга далалат кылалы. Башкалар дагы ушул карап турбасын, демек кылса болот турбайбы көрсө. Бул сөз менен эле эмес, жумуш менен дагы аткарса болот экен деген, боло турган иш экен деп көздөрү жеткенден кийин ошол нерсени жасайын деп атабыз. Мен толкунданып ошо Кыргызстандын ичиндеги Самара Токтакунова эжебиз СССРдин эл артисти убагында Залкар комузчубузга дагы жетине албай салдым да видеонучу. Анан ушунчалык өзүнүн батасын берип айланайын, сонун иш болуп аттыр. Ушундай деп телефон чалып эмне кылганы мага жагымдуу болду. Анан мен айттым, Кудай буйрса эже балдар такшала берсин. Сиздер ошо бир айдан ар бир комузчуну ошол Америка жергесине чакыруу кылып туралы, келип мастер-класс келип өтүп, бир айда бир чоң кара күүлөрдөн үйрөтүп кетип тургузсуздар десем, ушунчалык жан дилим менен качан болсо кыргыз үчүн ушундай деп. Мисалы Кыргызстанда балдар кичинекейинен чоңойгондо эле көчөдө комуз көтөргөндөрдү көрүшөт, анан иш-чараларга барып баштаганда комуз ойноп баштагандарды көрүп, мындай айтканда айланасы комуз менен байланыштуу болот да. Бул жактагы балдарды салыштырганда, бул жакта комуз ойногондорду көрүшпөйт, алар ошол комуз кыргыз элинин улуттук аспабы дегенди ата-энеси айтып, ушул деп интернеттен көргөзгөн менен аны колу менен кармап, ойноп көрүп, жан дүйнөсү менен сезип, ошол канына, жанына сиңип, анан ошол дагы патриот болуп, кыргыз болуп чоңоюусуна бир аз болсо да салым кошот да. Бул ошон үчүн мен дагы айтат элем, урматтуу ата-энелер, азыркы тапта Чикагодо ошол Сыйнык Бешекеев агабыз бардык убактысын бөлүп ушул жерде комуз үйрөтүп жатат. Балдар дагы, чоңдор болсо чоңдор дагы келип, бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып комуз үйрөнүп калалы. Буюрса Чикагодогу бардык иш-чараларда ушул группалар чыгып комуз чертип, анан кийинки буундарга таасир берип, ошол комуздун көсү, комуз үнү бардык жерде жаңырып турса, бул деген чоң жетишкендик биз үчүн. Той топурларда, жакшылыктарда көп жүрөсүз, мындай кээ бир учурларда күтүлбөгөн жерден бир жака чыгып кеткенге туура келет. Эми эл адамсыздар. Бул жака келгенде комуз үйрөтүп, анан дагы эмнемен алек болуп атасыз? Негизи эле мындай эринип калган учур болуп калбадыбы? Эми эринүү адам сөзсүз түрдө баягы жасап жүргөн иштерине Кыргызстандан эми баягы сыртка чыгып кетүү мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк да. Анан ушул биз эригүүнү биринчи жоёлуу деген максатта, Кудай буйрса азыр ошо биринчи тил маселесине басым жасайын деп атам. Анан мен 20-июнда Кыргызстанга кайтам кайра, Кудай буйрса. Анан биринчи ошо тил маселесин үйрөнүп алсак, эми сөзсүз түрдө комуз биздин мектебибизден сырткары дагы өзүбүздүн күндөлүк жашоого байланыштуу бир бизнес тармагында дагы ой пландар бар, максаттар буюрса. Бул жагында ошол келечекте кандай иш экенин албетте сенин каналың аркылуу да чагылдырабыз. Реклама сөзсүз түрдө керек болот буюрса дагы. Анан ал дагы ошол кыргыз үчүн бир жакшы пайдалуу нерсе болуш керек деп ойлойм. Буюрса эми кыргыз тилинде эле эмес, ушул жакшы келечек, бул эми келечек нерсе. Эгер тилди жакшы өздөштүрүп неме болуп калсам, ушул балким кийинки ырларымды балким англис тилинде дагы өзүм жаратып ырдап каламы деген ойлор бар. Ырларымды дагы балким которуп, эми бул балким өзүнүн ордун табар, бирок бул менин назарымча алдыга койгон чоң максаттарымдын бири десем болот. Негизи эле чыгармачылыкта сиз кайрылбаган тема калбады. Ошол ата-эне, кыргыз жери, махабат, бала чака, жашоодогу кандай көзүрмөн болбосун бардыгын чагылдырып чыктыңыз. Анан
Дагы да мен акыркы учурларда көбүрөөк угуп калган булыр ошо жана боордошум деп. Ошо мекендештерге арнап жазган ырыңызды көбүрөөк угуп жүрөм. Ал ыр мага бул жака келгенден кийин дагы башкача таасир берип баштады да. Мен ошону бул жактан көп жылдан бери айылына, мекенине бара элек адамдардын көзү менен, ошолордун кулагы менен дагы угуп көрдүм. Ошол ыр жөнүндө дагы кыскача айта кетсеңиз, анан ошол ыр үчүн дагы мен боордоштордун атынан рахмат айткым келет. Рахмат. Бул ырдын жаралуу тагдыры эме ошол чет өлкөгө көп чыгып, алардын турмушун жакындан билгенден улам жаралды десем болот. Бардык жердеги биздин мекендештердин чакыруусун кайдыгер караган жокмун. Европадагы, араб өлкөлөрүндөгү, Кореядагы, Түркиядагы, Россиядагы, Казакстандагы, ошо Америкадагы ошонун бардыгына, кол жеткен жердин бардыгына ошол баардык жумуштарды токтотуп барганга аракет жасадым. Мен булардан өзүмдүн чакыруусуна кандайдыр бир чек коюп гонорар сураган жокмун. Бул менин бир кандайдыр адамгерчилик бир парызым, милдетим катары түшүндүм десем болот бул нерсени. Себеп дегенде мен сыртта жүргөн адамдардын жашоо турмушун абдан жакшы билем. Абдан жакшы ийгиликтерге жетишкендери да бар, орточо деңгээлде жүргөндөрү да бар, азырынча ийгиликке жетише электери да бар. Бирок ошол нерсени чын жүрөгүнөн кыргыз үчүн бир мекенден канча чакырым алыстыкта жүрүп алып, кыргыз үчүн бир нерсе жасап атса, анда мен ал адамдардан кыргыз катары мага момча бермесиңе барбайм деп өзүмө бир чек кое турган болсом, бул менин адамдык бир сапатым төмөндүгү болуп калышы мүмкүн да. Анан бир чети мени көпчүлүк чыгармачыл достор, коллегалар, агайынылар сурашат да, неге бардыгы жалаң эле кайраган эле чакыра беришет сизди дешет. Анан чакырыш үчүн сөзсүз түрдө адамга биринчи жугумдуу нерселерди жасаш керек. Сиздин секретиңиз ушунда экен да. Боордошум мисалы үчүн ошолордун сыртта жүргөн мекендештердин баардыгынын айткан сөзү, көз жашы, ийгилиги, алардын жетишкендиги, алардын ынтымагы, алардын мекенге болгон сагынычы, ата энесине, бир туугандарына болгон кусасы баардыгы ошонун ичинде камтылды десе болот да. Азырда Кудай буйрса, 4 сап айтсаңыз. Боордошум үйдөн алыс жүрөсүң. Турмуш жолун үшкүрүнүп сүрөсүң. Кудай колдоп бир тал чачың кемибей, жүрөгүңдө өчпөз үмүт түнөсүн. Чоң рахмат Сыймык байке. Убакыт бөлүп, анан ушинтип келип, маек берип, кыргыз эли үчүн салым кошуп келатканыңызды эл көрүп турат. Ишиңизге ийгилик. Бардык пландарыңыз ишке ашсын. Колдон келсе чоң ишке ашыралы. Кудай буйрса. Бары Кыргызстан үчүн. Сөзсүз түрдө силердин да колдооңор керек. Мына өзүң дагы ушул теле тармагында жүрүп, журналистика тармагында эмгектенип жүрүп, анан тагдыр буйруп Америкада жашоо мүмкүнчүлүгү, бул эми ар бир эле адамга буйруй бербейт. Мисалы үчүн мен жана жогоруда айтып кеттим, жашы дүйнө жүзүндө 7 миллиард адам боло турган болсо, ошонун бир 5 миллиард сөзсүз түрдө бул жака келгиси келет да. Анан ошо 5 миллиард адамдын ичинен иргелип, силердин үй бүлөгө дагы жашыл карт чыкканы бул жакшы жаңылык, жакшы жетишкендик деп айтсак болот. Ошо чоң ийгиликтерди жарата бергиле. Ошо кыргыз үчүн өзүң дагы мына Америкадагы мекендештердин таржымалын, алардын ийгиликтерин, алардын жасап аткан жумуштарын ушундай чагылдырып келесиң. Ошол түйшүктүү жумушта жакшы төмөн ийгиликтер көп боло берсин. Үй бүлөлүк бакыт, аманчылык. Ал эми биздин жалпы мекендештерибизге болсо, буйруса Америкадагы мекендештер сиздер менен жасай турган жумуштар абдан көп. Сиздер менен бирге ийгиликке жете турган күндөр дагы алдыда буйруса, албетте бири-бирибизге болгон жакшы тилектерибизди, жакшы ойлорубузду жасаган жумуштарыбыз аркылуу, бири-бирибизге жасаган камкордугубуз аркылуу ишке ашырып жүрө берели. Бардыгыңыздарга аманчылык. Мекен ар дайым сиздерди күтөт, сагынат. Бар болуңуздар. Görüşкөнчө достор.
чоң рахмат ушул каналга катталып бардык жаңылыктардан маалыматтардан кабардар болуп туруңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.